Бурулай 10 гүлүнүн бири ачыла элек. 19 жаштагы чүрөктөй кызды ала качып, андан кийин милициянын бөлүмүндө мыкачылык менен өлтүрүшкөн. Айзада 27 жашта бир үйдүн көкүрөк күчүгүн алгач уурдап качышып, андан кийин ээн талаага алып барып, муунтуп жанын кыйышкан. Кочкордо 37 жаштагы аял күйөөсүнүн токмогунан каза болгон. Баткенде 26 жаштагы жубайын жолдошу өлтүрө сабап салган. Сокулукта 42 жаштагы келинге күйөөсү бензин чачып, өрттөп жиберген. Бишкекте мурда сот болуп иштеген адам аялын бычактап өлтүргөн. Өкүнүчтүүсү бул сымал үрөй учурган окуялар күн өткөн сайын күч алууда. Кыздарга кол салган зөөкүрлөрдөн жана кызыл камчы күйөөлөрдөн кантип аман калса болот? Практикалык кеңештерди жана керектүү мыйзамдарды бүгүн кыска нуска айтып беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Бүгүнкү күндө социалдык түйүндөрдү ачсаң эле аялын өлгүчө сабады, жаш кызды зордуктады, жарандык никедеги жубайын аюусуз ур тепкиге алды деген жаңылыктар толуп калган. Күйөөсү тарабынан болобу же жигити тарабынанбы же бейтааныш киши болобу? Айтор айымдар зордук зомбулуктан кутулуу жолдорун, өзүн сактоо жана коргоо эрежелерин жатка билиши керек. Aka болду. Караколдо жубайлар ортосунда чыр чыгып, күйөөсү аялына бензин чачып өрттөп жиберген. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Ага ылайык окуя тууралуу Каракол шаардык милициясына билдирүү 4-январда түшкөн. Мен 3 жылдан бери күйөөмөн 4 жылдан бери жолдошум Шаршабек Ерлан адилеттен жолдошум сабап жүрөт 4 жылдан бери. Мен айтпай дебей жүрөм, жакшы көрчүмүн. Анда эмесе биз чыгарылышты 2 бөлүккө бөлөбүз. Алгач айымдар көчөдө кабылган зомбулуктан кутулуу жолдорун, андан соң үй бүлө ичиндеги зордук зомбулукту токтотуу ыкмаларын айтып беребиз. Азыркы заманда айымдар үчүн көчөдө жүрүү, айрыкча кечкисин, өтө кооптуу. Бирок өзүн коргойм деп үйдөн чыкпай кое албайт. Анткени башка арга жок, иштеш керек. Болбосо үйүндөгү бир туугандары же балдары ачка калышы ыктымал. Экинчиден, эмне үчүн биз өз өлкөбүздө көчөдө коопсуз, эркин сейилдеп же иштей албайбыз деген суроо туулат. Эми бул суроо бийликтегилерге болсун. Адатта адистер караңгы, кууш жолдор менен баспагыла деген кеңеш беришет. Бирок биздин Бишкектеги жолдорду эске алганда баарында эле жарык коюлган эмес. Ал эми жарык жолдорду тандайлы десек, анда борбор аянттан чыга албай калабыз. Андыктан айласыздан үйгө жетиш үчүн кууш, караңгы жолдор менен басууга аргасызбыз. Эми күтүүсүз жерден алдыңардан зөөкүр чыгып, кол сала турган болду дейле. Биринчи эреже кылмышкер боорукер деп ойлогош керек. Жалооруп балдары бар экен же акча берет экен деп кое бербейт. Андыктан ага жалбыроонун кажети жок. Прошу, не делайте этого. Прошу. Прошу, помогите. Мы дадим вам денег. Да, все что угодно. Айрым адистердин баамында дал ошол жалбырап, жалдыраган кылмышкерлерди огош бетер козутуп кылмышка түртөт. Андыктан башка ыкмага өтүш керек. Мындай кырдаалга тушуккан айым чечкиндүү болуп, өзүн сакташ үчүн ишенимдүү кадамдарга өтүшү зарыл. Сука, как ты, детка? Все хорошо. Эй, вы что оба пристали к ней? Окей, давай разберемся. Жакшы манераларды унут, амал көй бол.
кылмышкердин жакындап жатканын сезе баштасаңыз, дароо башка адамдардын көңүлүн буруш керек. Эгер көчөдө бирөө жарым көрүнбөсө, жакын жайгашкан үйлөрдүн дарбазасын каккылап же көчөдө турган автоунааларды тепкилеп жиберсеңиз, сигнализациясы иштеп, бир аз да болсо адамдардын көңүлүн бурууга өбөлгө түзөт. Дагы бир эң керектүү ыкма сиздин телефондо милицияны же жакын адамдардын телефон номерлары оңой табыла турчу жерде сакталышы керек. Телефонду дагы байкатпай чалуу кажет. Болбосо кылмышкер коркуп кетип, сизди башка чабып салышы ыктымал. Кейси, поговори со мной, милая. Ар бир кыздын чөнтөгүндө же сумкасында сөзсүз түрдө өзүн коргой турчу каражаттар болуусу абзел. Алар газ баллон же электрошокер. Бул эки каражатты дагы жөн гана сатып алып, салып койбой, аны колдонууну өздөштүрүп алуу керек. Сиз анын кнопкасын тапкыча кылмышкер аны колдон жулуп алат. Я убью тебя прямо здесь. Электрошокер же газ баллону оңой жерде жатсын. Сумканын түбүнө түшүп кетсе, аны тапкыча эмне болуп кетет, жакшы билесиз. Баса, менде электрошокер бар деп, кылмышкерди алдын ала коркутуу ката болуп эсептелет. Мындай каражаттарды айтпастан күтүүсүз жерден колдонсо, анан жардамы чоң болот. Эгер электрошокер же газ баллонун сатып алууга каражат жок болсо, анда кадимки ышкырык деле жардам берет. Аны дагы оңой жерге сактап коюу кажет. У меня получилось! А у тебя нет! Дай-ка мне! Ал эми электрошокер, газ баллон же ышкырыкты алып чыгууга үлгүрбөй калсаңыз, анда калп эле жеңилип калгандай түр көрсөтүп, кылмышкер сиздин сырткы кийимди чечүүгө аракет кылып жатканда күтүүсүз жерден куралыңызды алып чыгып колдонсоңуз, качып кетүүгө үлгүрөсүз. Кылмышкер кол саларда колго тийген бардык каражат жардам бере алат. Калемсап, карандаш, үйдүн ачкычы, иши кылса ушту бардык каражат жакын турган кылмышкердин колунан суурулуп чыкканга өбөлгө түзөт. Дагы бир маанилүү жагдай. Кылмышкерге коркуп жатканыңызды билдирбеш керек. Болушунча өзүңүздү колго алыңыз. Эгер кылмышкердин колунда тапанча же бычак болуп калса, кыйкыруунун кереги жок. Болбосо кылмышкер сиздин оозду жабыш үчүн ойлонбой туруп атып же сайып салышы ыктымал. Мындай кырдаалда айла жок, апыртып, коркунучтуу, жугуштуу дарттар менен ооруйм деп айтып көрүш керек. Мисалга ВИЧ же СПИД. Бирок ал ишене тургандай кылып айтыш керек. Айрым кыздар жанына жасалма справка дагы салып алышат экен. Сиз кылмышкерге ишенбесең, жугуштуу оорулар бейтапканасына чалып көр. Мен ал жакта учетто турам деп айтсаңар, кыска мөөнөттүү кумар үчүн оор илдетке кылмышкерди эле чалдыккысы келбесе керек. Я не мог ходить, я не мог есть, я с трудом двигался. Эгер алдагы жардам бербесе, анда мушташууга туура келет. Эң эффективдүүсү болгон күч менен аласына тебиш керек. Ошондой эле кулактарын жулганга, көзүн чукуганга же кекиртегине муштаганга аракет кылса болот. Бирок болгон күч менен аракет кылбаса, аны кылмышкер чымын чаккандай дагы көрбөй, огуш бетер жинденет. Эгер зөөкүр сизди аркаңыздан кармап алган болсо, бут кийимдин такасы менен анын бутун жанчканга аракет кылыңыз. Эгер такасы жок болсо, анда кылмышкердин кыр сөөгүнө тебүү дагы жардамын бериши мүмкүн. Такыр эле болбой калды дегенде жийиркенбей эле тиштеш керек. Тиштегенде дагы акырын эле чымчылап койбой, каната тиштесең анан майнап чыгат. Сизди зордуктоо же өлтүрүү аракети болуп жатканда кылмышкерге дал ошондой жооп кайтарууга сиздин моралдык дагы, юридикалык дагы акыңыз бар. Бейтааныш адамдар менен белгисиз имаратка, жабык бөлмөгө кирүүдөн дароо баш тартыш керек. Же болбосо жок дегенде ишенимдүү бирөөгө кайсы жерде ким менен жолугушуп жүргөнүңөрдү жаныңардагы адамга угуза эле кабарлап коюу туура. Аны уккан кылмышкер мени таанышат, бат эле табып алышат деп кол салгандан чочулап калат. Баса, кылмышкердин келбетин, боюндагы жаттап калууга аракет кылыш керек. Анткени кол салуудан кийин милицияга арыз жазсаңыз, аны сүрөттөп берүүгө туура келет. Андыктан кылмышкердин бетине карагандан коркпой, кал, мең же тырыгы болобу эстеп калуу керек. Эгер жогорудагы кеңештер жардам бербей, кылмышкер көздөгөнүнө жете турган болсо, анда жийиркенип, үйгө барып тазаланып, жуунбаш керек. Эң биринчи милицияга кайрылып, арыз жазып, соттук медициналык экспертизадан өткөндөн кийин гана жуунуп, кийим алмаштырууга болот.
Aka bo'ldi. Men ko'p yildan beri men qachon 4 yildan beri yo'ldoshim Shashabek Erlon adletdan yo'ldoshim sağ ko'p yildan beri men aytpay deyjүрөм, жакшы көрчүмүн. Эми болсо биздин чыгарылыштын экинчи бөлүгүнө өтсөк, үй бүлөлүк зордук зомбулукка токтолобуз. Эгер жолдошуңуз зөөкүр чыгып сизге кол сала турган болсо, жогоруда айтылган ыкмалар жардам бере алат. Бирок ачуулукка алдырып, зөөкүрдү өлтүрүп салбаш керек. Анткени биздин өлкөдө кол салуудан коргоном деп күйөөсүн өлтүрүп алган аямдар соттолуп кеткен учурлар арбын эле. Андыктан эгерде жолдошуңуз күн көрсөтпөй жаткан болсо, анын колунан бошор замат тезирээк ички иштер министрлигине кайрылып же 102 номуруна телефон чалыңыз. Милиция кызматкерлери менен беттешкенден кийин сөзсүз түрдө арыз жазуу кажет. Арыз жок, формачандар колсуна алышпайт. Помоги мне. Скажи мне свой адрес, Кристин. Скажи, где ты живешь. Я не помню. Ошондой эле корук кат талап кылуу керек. Корук каттын жардамы менен сиз зөөкүр кишиден 3 күндөн 1 айга чейин алыстай аласыз. Ал эми корук катты алган айымдын абалынан участкалык милиция кызматкери кабар алып туруусу абзел. Корук кат алгач 3 күнгө берилет. Жабырлануучу тарап аны 3 күн өткөндөн кийин дагы 1 айга создуртуп алса болот. Адатта бул ыкманы биздин айымдар күйөөсүн бир аз коркутуп коюу үчүн гана колдонушат. Бирок 3 күн же 1 ай өткөн соң жолдошу огош бетер ачууланып, жубайым мурункудан дагы катуу сабап салган учурлар арбын деп эксперттер эскертишет. Либо мы вместе, либо нас не будет. Ты поняла? Прошу, отпусти меня! Отпусти! Андыктан кол көтөрүп, күн көрсөтпөгөн эркектен арылыш үчүн корук кат алган соң ажырашуу процессин баштоо керек. Балдарыңыз менен барар жериңиз жок болсо, кызыл камчы күйөөнү үйдөн чыгарыш үчүн сотко кайрылып, корук каттын көчүрмөсүн арызга тиркеп коюу кажет. Ал эми жолдошуңуз күтүүсүздөн келип тынчыңызды албашы үчүн тууган урук же кошуна колуңдорго үй бүлөдөгү кырдаал тууралуу кабарлап коюу туура. Алар сизге байма-бай көз салып турушун өтүнүңүз. Бул жерден эл эмне дейт деп уялган туура эмес. Анткени алдыда сиздин ден соолугуңуз, жашооңуз жана балдарыңыздын тынчтыгы турат. Эгер зөөкүрлөнүп жаткан жолдошуңуз үй меники деп чыкпай кое турган болсо, анда борбор калаада, райондордо кризистик борборлор арбын. Балдарыңыз менен убактылуу күн кечирип турууга мүмкүн. У вас сломаны 2 ребра и сотрясение мозга. Так что вам потребуется уход, но вы скоро поправитесь. Азыркы мыйзамдарга ылайык, эгер эркек киши арак ичип алып, чаң будуң салып жатса, анда милиция кызматкерлери аны милдеттүү түрдө 48 саатка кармап кетишет. Бирок корук кат менен эркек кишини үйдөн чыгарып коюу мүмкүн эмес. Андыктан бир гана бул катка таянуу туура эмес. Бир гана жол ажырашып, мүлктү бөлүп алуу. Кыргызстандын мыйзамдарында кызыл камчы күйөөлөр үчүн айыппул да каралган, 400-дөн 900 долларга чейин. Бирок аны адатта күйөөлөрү эмес, үй бүлөнүн бюджетинен төлөгөнгө туура келет. Мындан улам балдарынын тамак ашынан каражат кемип калышы ыктымал. Андыктан бул айымдарга анчейин деле пайдалуу эмес. Анткени күйөөсү аракеч болсо, мамлекет салган айыппулду аялынан башка ким төлөйт? Бул чыгарылышта биз жаш келиндер, апалар көчөдөгү жана үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан кантип кутулса болот деген суроого практикалык кеңештер менен жооп берүүгө аракет кылдык. Азыркы заманда ар бир айым жашына карабастан сак болуп жүрүүсү абзел. Аны үчүн жанында сөзсүз түрдө коргонуучу каражаттар болуусу шарт. Кол салуу болсо коркпостон жооп кайтарууга, ошол эле маалда куралдуу зөөкүрдөн аман кутулуу үчүн амалкөй болууга туура келет. Караколдо жубайлар ортосунда чыр чыгып, күйөөсү аялына бензин чачып өрттөп жиберген. Адлеттен жолдошум сабап жүрөт көп жылдан бери. Мен айтпай дейжүрөм, жакшы көрчүмүн. Ал эми үй бүлөлүк зомбулукка кабылган айымдар эң биринчи чечкиндүү болуп жана башталган ишти ортодон таштап койбостон, тагыраагы корук кат алып чектелбей, балдарынын тынчтыгы үчүн аягына чыгып ажырашууга туура келет. Болбосо өз өмүрү коркунучта кала берет. Сиздер менен мен Наргиза Айсекова болдум. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.